Кызыл Адыр айылындагы Эралхан Абилдаев атындагы Борбордук паркына репрессиянын курмандыгы болгон саясий жана мамлекеттик ишмерлер Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов, Султанбек Муңулбаевга арналган айкел тургузулуп, бүгүн расмий ачылды. Айкелдер расмий ачылгандан кийин маркумдарга арналып Куран окулду. Ата бабаларды эскерүү күнүнө карата орнотулган мемориалдык айкелдин ачылышына жергиликтүү бийлик жетекчилери, коомчулук өкүлдөрү, окумуштуу тарыхчылар жана айыл тургундары катышты. Өз учурунда өз максаттарын ишке ашыра албай, алдыга койгон албан тилектерин орундата албай, бул өмүр менен кош айтышты. Бирок алардын элге кылган ак кызматы, бейкүнөө окко учканы биздин кийинки муундарга чоң сабак, чоң насихат болуп кала берди. Өткөн тарыхыбызга сереп салып, өзүбүздүн ким экенибизди туюп, анан кийинки муундарга үлгү көрсөтүүгө тийишпиз. Кыргыз элинин жаркын келечеги үчүн, мекенди сакташ үчүн не деген гана эр азаматтардын башы канчагага байланып, канча адамдар мекен үчүн жан кыйып кетти. Ошол адамдарды эскерип, азыр биз мекенибизди сактап, гүлдөтүүгө тийишпиз. Айкелдер скульптор Канемет Солтобай уулу тарабынан жасалган. Эстеликтер 3 ай мурун алынган. 3 ай мурун алынып, заказ берилип, андан 3 айдан бери ушу лепкасы жасалды, каркастары жасалды, материалга которулуп, негизинен полиэстер деген азыр эми Кыргызстанда актуалдуу болуп турган ошол материал. Салмактары килограмм нары бери болот да. Анан түбү постаменттери граниттен болду. Тарыхты унутпоо, келечекти коргоо, репрессияда курман болгондордун эстелиги элибиздин эсинде түбөлүк сакталат. Ушулар Кыргыз элинин түптөрүшүнө кошкон салымы чоң. Эсенаманов менен Төрөкул Айтматов биргелешип, ошо бир туугандай, өзү бир жерден да болуп, абдан ушу Кыргызстандын социалдык өнүгүшүнө зор салым кошкон, кайталанган инсандар эле. Аталарыбыздын эмгектери эл үчүн болгон, эл дайыма даңктайт, кадырлайт. Анан мына жаштарга өзгөчө сабак болсун. Иш-чаранын алкагында айкелдерди орнотууга салым кошкондорго атайын сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле Айтматов райондук маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланып, окуучулар ыр-саптарын окушту. Чакырган жан, жаш муунга үмүт берип жол ачкан, кылымдарга калган нурлуу таң. Айжам Албайырбек кызы, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Айтматов району.